Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Түркмөнстанда ири кадрдык өзгөрүүлөр болду. Президент Сердар Бердимухамедов 3 вице-премьерди жана улуттук коопсуздук министрлигинин жетекчисин кызматтан алды. Жалпысынан мамлекет башчы 50дөн ашуун жарлык жана токтомго кол коюп, мамлекеттик кызматтарда бир катар дайындоолорду жана бошотууларды жүргүздү. Мурунку кызмат адамдарынын көпчүлүгү пенсияга чыкканына же башка кызматтарга которулганына байланыштуу кызматтарын таштап кетишкен. Коопсуздук жана инфраструктура тармактарындагы өзгөрүүлөр өзгөчө көңүлдү бурду. Улуттук коопсуздук министри Назар Атагараев кызматынан бошотулуп, анын ордуна Давлет Келдимередов келди. Кадрдык толкун аймактарга да жетти. Президент өлкөнүн эң ири шаарларынын, анын ичинде Түркмөнбашы, Түркмөнабад жана Марынын мэрлерин алмаштырды. Кадрдык чечимдердин себептери расмий түрдө так айтылган жок. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама башка планеталык келгендер бар экенин моюнга алып, бирок аларды эч качан жеке өзү көргөн эместигин айтты. Ал бул билдирүүнү америкалык блогер Брайан Тайлер Коэн менен болгон маегинде айткан. Алар бар, бирок мен аларды көргөн жокмун. Алар 51-аймак деп аталган жерде кармалбайт. Ал жерде жер астындагы базалар жок. Эгерде кандайдыр бир чоң кутум болбосо жана мунун баары АКШнын президентинен да жашырылбаса, деди Обама. Ошондой эле ал келгиндер кармалган жашыруун жайлардын бар экендиги жөнүндө эч кандай тастыктамасы жок экенин баса белгиледи. Кытай өзүнүн спутниктеринен алынган сүрөттөрүн Иран менен бөлүшүп, АКШнын кемелери жүргөн жерлерди аныктоого жардам берүүдө. Бул тууралуу Түштүк Кореянын Military Watch сайты кабарлады. Маалыматка караганда, Тегеранга спутниктен алынган чалгындоо жана байланыш маалыматтарын бөлүшүү менен Бейжин Ирандын АКШ жетектеген чабуулга каршы туруу жана жооп кайтаруу сопкуларын жасоо жөндөмүн күчөтүп жатат. Кытай реалдуу убакыттагы маалыматтарды гана бербестен, коммерциялык жана спутниктик сүрөттөрдү колдонуп, так буталарды аныктайт. Кытайдын акыркы спутниктен алынган сүрөттөрүнөн АКШнын аба күчтөрүнүн саны Катардагы Аль-Удейд аба базасында көбөйгөнүн көрсөтүп турат. Ошол эле учурда аталган базадагы АКШнын Патриот ракетадан коргонуу системаларынын так жайгашкан жерлери аныкталды. Иранын тышкы иштер министри Аббас Аракчи АКШ менен кыйыр сүйлөшүүлөрдүн экинчи айланпасына катышуу үчүн Женевага барды. Анткени эки тараптын келишим боюнча көз карашы кескин айырмаланууда. Биринчи айланпа 6 февралда Омандын Маскат шаарында өткөн. Аны эки тарап тең жакшы башталыш деп мүнөздөштү. Бирок эч кандай көрүнүктүү жылыш болгон жок. Шейшемби күнү белгиленген жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө Иранды уранды байытууну токтотууга чакырышат деп күтүлүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Иран менен өзөктүк келишимге жетүү боюнча алдын ала эч нерсе айта албастыгын билдирип, ошол эле учурда мурунку аракеттер ийгиликсиз болгонун моюнга алды. Братиславада өткөн маалымат жыйынында Рубио Иран менен эч ким эч качан ийгиликтүү келишимге жетише алган эмес деген, бирок ага карабай АКШ аракет кылаарын билдирди. Ал арада Иран өз аймагында уран байытууну толугу менен токтотпой турганын маалымдады. Анткени Тегеран муну өзөктүк куралды жайылтпоо келишими боюнча өзүнүн укугу деп эсептейт. Иран ошондой эле баллистикалык ракета программасы боюнча бардык сунуштарды четке кагууда. Ал эми Израилдин чалгындоо кызматы аймактык согушка айланып кетиши мүмкүн болгон оор мезгилдерге даярданып жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп узак мөөнөттүү согуштан качуу үчүн Иран өкмөтүн тез арада кулатууну көздөп келет. Бирок Израиль ал мүмкүн эместигин айтууда. Жекшемби күнү кечинде Израилдин Бен шаарында полиция аскерди кызматка чакыруу аракеттерине каршы чыккан демонстранттар менен кагылышты. Демонстранттар офицерлерге кол салып, полициянын мотоциклдерин өрттөп, унааларды талкалагандан кийин кеминде 22 адам камакка алынды. Полиция бийлик менен макулдашылбаган социалдык жардам көрсөтүү учурунда кол салууга кабылган 2 аял израилдик жоопкерди куткарууга аргасыз болгондо башаламанда күчөдү. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху зомбулукта айыптап, кол салуулар үчүн экстремисттик азчылык деп атагандарды айыптады. Окуя болгон жерден тартылган видеодон миңдеген ультра-ортодокс эркектер аларды кууп жетип, кыйкырып жатканда, полиция жоокерлерди шашылыш түрдө кууп чыгып жатканын көрүүгө болот. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Курск аймагын Украин согушкерлеринен бошотууда курман болгон түндүк кореялык жоокерлерди эскерүү үчүн Пхеньянда бүтүндөй бир конушту ачты. Анын өлкөнүн келечектеги лидери деп эсептелген кызы Ким Чу Э да аземге катышты. Мамлекеттик маалымат каражаттары анда Ким менен анын кызы Ким Чу Э да лента кесип, катышуучуларды кучактап, батирлерди тапшырып жатканын кабарлады. Сабер көчөсүндөгү батирлер жоокерлердин туугандарына өткөрүлүп берилген. Бирок Түндүк Кореянын бийлиги алардын кайсы жерде каза болгонун так айткан жок. Аларды чет өлкөлүк аскердик операциянын катышуучулары деп гана атады.
Америка Кошмо Штаттарынын аскер күчтөрү буга чейин санкция жарыяланган Вероника 3 танкерин колго түшүрүштү. Танкерде Кариб деңизине мунай жүктөп баштаган учурдан тартып артынан түшүп келишип, Инд океанында кармашкан. Аны колго түшүрүү операциясы учурунда жоготуулар болгон эмес. Мунай АКШтын атайын күчтөрүнүн Мадурону уурдап келеринин алдында Трамптын чектөөлөрүн айланып өтүү аракетинде жүктөлүп келгендиги айтылууда. Кытай 2026 жылдын 1 майынан баштап бардык 53 африкалык өлкөнүн товарларына тарифтерди жокко чыгарды. Бул тууралуу Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Африка биримдигинин башчысы Анголанын президенти Жоао Лоренцого жолдогон кайрылуусунда айтылат. Бул жеңилдетилген соода режимин бүткүл континентке жайылтат. Кытай Мурда Африканын эң жакыр өлкөлөрүнөн импорттоого жеңилдик берген. Бирок эми бардык 53 өлкөнүн товарларына тарифтер алынып салынат. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье аймагындагы бир айылды басып алганын, соккулар Киевдеги жүздөгөн имараттарды электр жарыгысыз калтырганын билдирди. Расмий өкүлдөр Орусия азыр Запорожьянын 4/3 бөлүгүн көзөмөлдөп жатканын белгилешти. Ал жерде орустар 2022 жылдан бери дээрлик жылган эмес болчу. Армиянын башчысы Валерий Герасимов фронттогу аскерлерге барып, Кремлдин күчтөрү февраль айында кыштын катаал шарттарына карабастан 12 айылды басып алганын билдирди. Бул жарыя АКШтын Женевада Кремль менен дээрлик 4 жылдык согушту токтотууга багытталган сүйлөшүүлөрүнөн бир нече күн мурун жасалды. Канада менен Британиянын жарандары Кытайга визасыз бара алышат. Жаңы саясат шейшемби күнү күчүнө кирет жана жылдын аягына чейин күчүндө болот. Жаңы виза эрежеси Канада менен Британиянын премьер-министрлеринин Кытайга болгон сапарларынан кийин жарыяланды. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Канада менен Британиянын жарандары иш сапарлар, кол жерлерди кыдыруу, досторуна жана үй бүлөсүнө баруу максатында Кытайда 30 күнгө чейин визасыз жүрө ала турганын билдирди. Кубаны колдоп чыккан эл АКШтын мунай блокадасынан баш тартуу үчүн Куба элчилигинин алдында митингге чыгышты. Бул иш-чараны Кубаны жактаган тилектештик топтор уюштурган. Тынч демонстрацияда желектер, баннерлер, ураандар жана маданий спектакльдер көрсөтүлдү. Нааразычылык акциясынын катышуучулары Вашингтондун күйүүчү майга болгон чектөөлөрүн экономикалык муунтуу катары айыптап, Мексиканын чийки затын жана гуманитардык жардамды кайра жандандырууга чакырышты. Трамптын администрациясы Кубаны АКШнын улуттук коопсуздугуна адаттан тыш жана өзгөчө коркунуч деп атады. Венесуэланын мунай менен камсыздоону токтотуп, Трамп Мексиканы жана башка өлкөлөрдү Кубага күйүүчү май ташууну уланта берсе, тарифтерди киргизем деп эскерткен. Пакистандын мурдагы премьер-министри Имран Ханды бошотууну талап кылып, Таймс-скверде көптөгөн демонстранттар чогулду. Хандын тарапташтары уюштурган нааразычылык акциясы Имран Хандын ден соолугуна байланыштуу тынчсыздануулардын күчөшүнө көңүл бурду. Катышуучулар анын ооруканага бир нече жолу медициналык жардам сурап кайрылганына карабастан которула электигин белгилешти. Жаңы Зеландиянын түндүк аралында катуу борон болуп, 30 миңден ашык үйдүн электр жарыгы өчүп, олуттуу көйгөйлөргө алып келди. Катуу шамал жана нөшөрлөгөн жамгыр Веллингтонго жана андан чыгып жаткан каттамдарды үзгүлтүккө учуратты. Ал эми Air New Zealand авиакомпаниясы кызматтарын токтотту. Бийлик мектептер жабылып, тез жардам кызматкерлери зыянды жоюу үчүн иштеп жаткандыктан элди жолдон алыс болууга чакырды. Италияда апельсиндер салгылашуусу фестивалы өттү. Бул өлкөнүн эң байыркы салттарынын бири. Байрам жыл сайын байыркы Иврея шаарында өткөрүлөт. Фестиваль биринчи жолу 1808 жылы өткөрүлгөн. Апельсиндер салгылашуусу Тусинаджо мырзалардын деспотизмине каршы элди көтөрүлүштү билдирет. Дагы бир уламышта 12-кылымда жашаган тегирменчинин кызы Виолетта тууралуу. Апельсиндер шаардын эркин рухун жана тирандын кесилген башын билдирет. Кызгылт сары түс легендарлуу Виолеттаны күзөтчүлөрдөн коргогон эр жүрөк шаардыктарды эске салат. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык жаңылыктар топтому менен таанышасыңыздар. Саламатта калыңыздар.